Böyle alданып қалып жатады да. Лизинг, кредит, банктың бірақ ешқандай тиешесі жоқ. Климат, круиз аларды эле бар экен. Так. Жанды жан жөкөрүм. Қачып кеткендер де бар да. Негизи машина издеп атат. 70 миңнен түсөт. 18 ай. 7 өлчөп бирге издейт го, ошондой эле болуп атат. Адамбыз го, көп эле ситуациялар болот. Келгиле, кечинде аш карап коюм. Выкупка минимальный взнос менен машина алгыңыздар келип аткан болсо, такси эконом баштапты, тиги доставка, комфорт плюс, китайецтер болуп иши кылып, машинанын выбору өтө көп. Салам Инвест компаниясынын кураторлору жигиттери менен маек кылабыз сиздерге туугандар, кенен маалыматты алып беребиз. Андыктан биздин видеону түрдүрбөй башынан аягына чейин көрүп, аванс менен лайктардан басыңыздар да жана каналга каттала элек болсоңуздар катталып кетиңиздер. Биз баштадык. Ассаламу алейкум экендештер. Аты жөнүм Алтынбек. Кыргызстандын Ысык-Көл областынан болом. Бул компанияда иштегениме 1,5 жыл болду. Москвада ошо 1,5 жыл мурун ачылганбыз. Азыр Москва боюнча болжол менен 350 машинабыз бар. Выкупта уже иштеп, уже активно иштеп жүрүшөт. Бул айда 60 машина даярдадык. Выкупка деп. Основном корейцларды деметтик. Solaris, Rio, Cerato, Optima, Sonata, K5. Кытайларда деп Кытайларды алып койдук. 1 апрелден баштап машина кымбаттайт дегенге ошо көп машина даярдап атабыз да. Ошол компания мындайча айтканда жаш компания, бирок өсүп атабыз, Кудайга шүгүр. Эми мындайча айтканда кыргыздар Москвадан көрүп эле атпайсыңарбы? Көп эле алданып калып атат да. Ооба. Көп киши лизинг кредиттен күйүп кеткендер да көп. Биздин машиналар только наличка келет баары. Анан лизинг, кредит, банктың бірақ ешқандай тиешесі жоқ. Ошо компаниябыз жалпак тил менен выкуп кымбатыраак, бирок ишибиз таза. Компания таза иштейт. Кепилдик бересиңер. Кепилдик өзүбүз беребиз. Демек, Салам Инвест компаниясы Москвада гана болбосун, Питерде жана азыркы учурда 3-чү филиал бул Екатеринбургда ачылган жатат. Жалпак сөз менен айтканда, бул жерде выкупка автоунааларды беришет. Машиналардын бардыгы жогоруда айткандай эле наличкага ошол компания сатып алат экен дагы. Анан бизге ошол мекендештерибизге выкупка беришет. Бир аз өзүнүн процентинен. Негизи биздин эң главный офисибиз Питерде, бул Москвадагы филиалыбыз да. Машиналарды полный по всей России беребиз. Мисалы, Екатеринбургдан сурагандар бар, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Казань, Уфа, Самарага чейин машиналар бар. Болсо Питер, Мурманск, Великий Новгород. Эми по всей России бере беребиз да. Бир точкадан алып, Россиянын булуң бурчуна айдап кетип, акчасын өтөлөп турса болот экен. Болот. Бизде эч кандай ограничение жок. Бизде көп парктарда өзүңөр билгендей, биздин паркта бизден путевой ал, дагы эмне, Москвадан 300 км ашпа деген андай ограничениялар жок. Талаптар жок. Границага кетип атасыңарбы, же Москвадан алысыраак чыгып атасыңарбы, бир эле чалып, же жазып айтып койгула, мындай кетип атам, келем 1-2 күндө ошо. Парк жөнүндө кааласаңар, бизде деле паркыбыз бар. Күнүнө 180 рубльдан. Кааласаңар ал паркта иштегиле, кааласаңар башка паркта иштегиле. Документациялардын баары таптаза кылып өзүбүз бүтүрүп беребиз. Страховка, диагностическая карта, лицензия, ошолордун баарын бүтүрүп беребиз. Ошол. Машиналар демек Россияда таксиде жүргөндөр дагы бар, жүрбөгөндөр дагы бар. Азыркы эми өзүңөр көргөндөй, бул жыл, мурунку жыл машина аябай кымбаттап кетти. Эми колубуздан келишинче жакшыраагын алып карап атабыз. Таксиде жүргөндөр деле бар, ушулардын арасында жүрбөгөндөр да бар да. Мисалы айтканда, 50-сü таксиде жүргөн 50%, таксиде жүргөн болсо 50% таксиде жүрбөгөн машиналарыбыз бар. Конкретный пример кылып, эконом сегментте бир машинаны алалы. Мынакей Kia Rio, өзгөрү калькулятор менен санаганда, бул 2019 комплектациясы базовый болуш керек, Жок, климаты менен круиз баасы канча азыр? 1,150,000 келген. 19-чу жылкы не такси деп Тамбовский областтан келди. Оформить этилели, эчтекеси даяр болуп элек да. Азыр аплейка кылып эле, кудайым буйрса эртең бир күндө уже аплейкага, оформленияга барат. Примерный расчет, мисалы 115 миң берсе,
18 айга алсак, мисалы, 18 айга алсак 114 миңден түшөт айына, примерно. Айына 114 миңден примерно түшөт экен. Анын ичине бул машинага уже таксиге силерге полностью даяр отурдуңар, айдадыңар, кеттиңер, ошондой. Ооба, бүт Там лицензия, аплейка, там страховка, алардын баардыгы диагностика карта, бүт баарын алып беребиз. К плюска жараган санаты. 19-жылкы саната 1 миллион 350 келди го дейм, алып айтпасам 19. Бул алып айтпасам июнда комфорт плюстан чыгат, бирок андан комфорт коштеп кетесиң. Минимальный первоначалкасы 135 миңден жогору. Канча көп болсо да айталай кетет элем. Ошончо машина арзан болот. Канча первоначалка аз болсо, ошончо кымбатыраак болуп калат. Силердин первоначалкаңардан көп нерсе зависит этет да, первоначалкаңардан, срогуңардан. Бул 130 миң менен 10 айга алса 182 миңге түшөт. Айына. Айына. 18 айга алса 128 миңге түшөт айына. Кимге туура келсе алат, бияктан кыйнамай жок да. Ошо. Ким ойлонуп, машина керек, букукка мен өзүмдүкүн айдагым келет десе, келсин да любойун тандап ала берсин. Ар бир машинага баштапкы төлөм бар. Ар бир машинага бүт эле машиналарга мындайча эң минималкасы 10% менен сүйлөшсө болот машинанын стоимостуна. Бул обязательно болуп калат. Бул уже обязательно болуп калат. Эмнеге дегенде биз машинаны полный подготовка алганда, лицензия, арт-берки, страховкага бир экономду эле алсак, ошого бир 100 миңдей расход кетип калат да. Страховка, ГАИ, тиги ягы буягы деп атат. 10 айдан 2 жылга чейин беребиз машинаны. Бирок бизде любой момент досрочный погашение дегенибиз бар. Досрочный погашенияда сумма силерди көздөй плюска өзгөрөт. Мисалы, миллион общий 1,5 миллионго алдыңар деп кой бир жылга. Мисалы 10 айдан кийин же 7-8 айдан кийин келип жатсаңар, уже каждый өз эсептелинип ошо көрүнүп турат да. Бизде мындай го, көп жерде Сбербанк картама котор, анан наличка алып кел депчи. Бизде бүт баары өзүңөр карап турасыңар. Ссылка менен акчасын төлөйсүңөр. Ар бир машинаны алганда мен Telegram бот кошуп берем. Ошо ботко кирип туруп, ссылка менен машинаны төлөйсүңөр да. Мисалы, мына могу машинаныкы номери деп жазсаңар, силердики уже бүт данныйыңар чыгат. Канча акча төлөгөн, канча акча төлөшүңөр керек, сумма досрочного погашения деген бүт ошолор көрүп турат. Анда эми бизде мындайча айтканда чисто прозрачно да. Ошол мисалы төлөгөн акчаңар, анан досрочный погашение баарын көрүп турсаңар болот. Анан эң негизгиси бул кичине мындай шектенүү жараткан бир туугандарыбызга, мисалы силерден алып айдап жүргөн, ийгиликтүү төлөп чыгып кеткен, балким ошондой адамдар менен мындай байланыштырып. Ооба, бул февраль айындагы, мына могу мартта калп айтпайын экөө чыгарып кетти былтыркылардан. Февраль айында 5-6 адам чыгарып кетти. Номерин бер, бияка келип эметип, номерин бер тинт десе, мен номерин бергенге даярмын. Өзүм келип деле сүйлөшүп эметкенге даяр да. Мисалы, кээ бирөөр эконом алып, бир жыл иштеп төлөп туруп, экономду кайра бизге берип, өзүнө кайра комфорт плюс алып кеткендер да бар да. Же болбосо мунусун сатып берип, кайра башка машина алгандар бар. Ушундай адамдар бар. Алардын баарын демет чыгарып бергенге даярмын. Бизде бул 60 машина турат, өтпөй атат деген сөз эмес да. Өзүбүздүн Telegram каналыбыз бар. Салам Инвест деп жазсаңар, Telegramдан чыгат. Ошол жака кирип карасаңыздар болот. Бизде эми мактангандык эмес, бирок айына 40тан машина жөн эле кетет. Жаңылантыра турбайбы? Айына келгендер да бар, мындай кеткендер да бар. Кээ бирөө эми кандай десем, ответственный карабай качып кеткендер да бар да. Таштап салып качып кеткендер бар, сүзүп салып качып кеткендер бар. Төлөй келип, эми баары индивидуально сүйлөшүлөт, бирок эми колубуздан келишинче биз өзүбүздүлөргө жардам бергенге аракет кылып атабыз. Машинаны адам деген аларда текшерем десе, өзүнүн каалаган эксперти менен таанышып келсе болобу? Ооба. Каалаган эксперти менен келип, кааласа мотор коробкасын, кузовун текшерсе болот. Жок кааласа сервистер бар, ушу тегеректечи. Ошол жакта эле апарып, астырып, көргөзүп, баарын карап алса болот. Жок, эгер тигипу десе, келип, машинанын мага автотекасын көргөзчү десе, мен автотекасын көргөзгөнгө даярмын. Эми бул машиналардын баары эле пробегтери менен, мындайча айтканда, бул эми Москвада эми без ДТП жок машина, эми өзүңөр билесиңер, асманды баш турат да. ДТПлары бар. Бирден экиден ДТПлары бар, бирок серьезный ДТПлары бар, машина мен өзүм деле албайм. Гетс жылы? Гетстер 2008-2010 келет, 1.4 автоматтар көбү. 550 миң менен келген. 55 миң первоначалка менен берсе, 18 айга 56 миңден түшөт. 10 айга алса 80 миңден түшөт.
ошондо 80 миң 800 миң плюс 855 миңге айланат экен да. Ошондо общий бардыгы бер экен. Мунун деле ошо документациясын полный даярдап беребиз. Договор боюнча мисалы 3 ай 4 айдан кийин Кыргызстанга срочный иштериңер чыгып калдыбы же болбосо бир мүмкүнчүлүк болбой калдыбы төлөгөнгө бирөөнү таап келесиңер дагы договорду менен эле өткөрүп берип коесуңар. Аны менен өзүңөр сүйлөшүп аласыңар, канча акча менен бересиңер. Договорго 10 миң сом кетет. Кайра башка адамга эле түшөт, силердикин эле ошол адам продолжать этип кете берет. Срок өзгөрүлбөйт. Срок өзгөрүлбөйт, акча бакчага кошулбайт. Машиналарга эч кандай доп, эч нерсе жок. Болгондо кандай? Мына лет келди, мына булар кышында келген зимний резинасы менен ошол бойдон эле бере беребиз. Калган машинанын баягы тейлөө, обслуживание бул эми машина адам өзүмө деп алыкпайбы. Мен бияктан уже эчтеке кылбайм да. Машинаны алып келди, алып кетти. Болду. Силерге төлөмү ар бир айда төлөнөт, күнүгө эмес. Ооба. Ежемесячный платеж мисалы 5-inde алып кетсе, кийинки айдын 15-терине коюп берем, биринчисин 40 күнгө коюп берем. Андан кийинкисин уже ошол айда, мисалы 15-inde болуп эле кете берет. Төлөм айына бир эле жолу болот. Эч кандай таксопарктан акча чечип алды, анан күнүнкүсүн төлөө деген андай нерсе жок. Анан дагы мисал жанагы форс-мажорный окуялар, ситуациялар болуп кетиши мүмкүн, бирөө төлөй албай калышы мүмкүн, бирөө өзүнүн акыбалына жараша балким эмете турган болсо, билбейм, навстречу барасыңарбы же андай ситуацияларда кандай карайсыңар? Эми адамбыз го, көп эле ситуациялар болот. Мисалы иштеп келип туруп акчасы бир 3-4 күндөн кийин болот деп ушунткендер да болот. Биринчи, экинчисин түшүнөбүз. Эми адамбыз го, эми колубуздан келишинче эле жардам беребиз деп коебуз. Андан кийин төлөп жаап кетсе, жаап кетти. Эми мындайча айтканда бир 10-15 күнгө чейин ал адамды күткөнгө даярбыз да. Эгер телефонун алып жооп берип эле мен мындай тиңдей деп айтып койсо. Кээ бир бар телефонун эми чалсаң даже албай койгондор бар да. Түп тамыр менен жокторго башкача чаралар көрүлөт да. Биздин келген учурда мынакей бир туугандарыбыз, байкелерибиз, мекендештерибиз келип калган экен, анан сурамжылоо жүргүзүп жана экөөбүз комментарий алып берели. Байке, атыңыз ким? Мээрбек. Мээрбек байке. Сиздики? Болот. Болот байке. Толугуз коюн. Сиздер ушул Салам Инвест компаниясына мисалы келдиңиздер, кардар болуп, Ооба. Каяктан билдиңиздер бул компания жөнүндө? Ушу интернеттен көрүп, ошол аркылуу келгенбиз. Сиз ким алат? Сизби, бул жакпы? Жестем алайын деп атат. Жанында жан-жөкөрүм. Ошондо сиздер аз пока мындай көзөмөлдөп караштырып атасыздар. Ооба. Шарттары, машинаны полный көрсөтүп атышат сиздерге. Шарттары деле ыңгайлуу экен, аябай. 200 миң берип, калганын бөлүп төлөсө болот экен да. Айма-ай бөлүп төлөп. Айына бөлүп төлөсө болот экен ошо. Бирок азыр окончательно чечиле элек сиздики. Аласызбы, албайсызбы? Чечиле элек азыр. Ойлонуп атабыз, бардыгын эсеп кысап кылып атабыз да. Жакшы. Өзүңүзгө карап атасыз? Мен карап атам негизичи. Анан Мээрбек байке кандай? Бул кайным болот. Анан экөөбүз жүрүп машинага бир жерде машина бар экен, өткөндө бир ай мурун да келип, экөөбүз келип көрүп кеткенбиз. Бул байке сиздин экспертиңизби же Бул эксперт, бул мастер. Машинаны жакшы билет. Чынын айткандачы. Ачык эле? Ачык эле машинаны жакшы билет. Өзү мурун айдап жүргөн мындай машиналардычы. Анан ошого буну алып келип атам. Бул деле өзү негизи машина издеп атат. Азыр бир аз кичине күтүп турайынчы деп атат да булчу. Келечек болуп кетсе сиз да алып коет экенсиз анда. Эми азыр мен алам. Бул деле алат. Өзүмө жаккан машина болсо, көңүлүм туура келсе, сразу алам деп айтам. Эми сизге ачык вопрос. Машина кандай, жагып атабы? Машина жагып атат, эми ошону азыр баягы жети өлчөп бирге дейт го, ошондой эле болуп атат да. Азыр кичине өзүчө мындай неме кылып, кайныл экөөбүз кеңешип, нар жак бер жак акылдашып, азыр бунун документи бир аз даяр эмес экен, бирок документи даяр болчу, биз да акылдашып уже даяр болуп калабыз го деп. Болду анда. Иншалла болот байке, Мээрбек байке. Сиздерге ийгилик. Машина алган болсоңуздар, ийгилик. Аман эсен буруктан чыгарып алыңыздар. Келгиле, кечинде ашка коюп коеюн. Болду байке. Демек, бул Москва менен гана чектелбестен башка областтардагы филиалдарга да кайрыла берсе болот экен. Ооба, телефон номерлерин деле сураса болот. Питердегилер, менеджерлер бар. Азыркы учурда актуаль 2 филиалы. Азыр актуаль 2 филиал. Демек, экраныңыздарда актуальный бул Москва жана Питерде 2 филиалдын телефон номерлери жана
балким даректери деле көрсөтүлүп турат. Андыктан Боровский шоссе 6 корпус 3 Москвадагылар, Питердегилер ошо экранда көрсөтүлгөн дарек келип балким машиналарды өзгөрүп, вживую көрүп, эксперттер менен келип текшерип, жана жети өлчөп бир көз дегендей эле өзгөр жакшылап ойлонуп, акыл калчап, кеңешчи адамдар менен кеңешип, анан кийин бул компания менен келишим түзүп машина алсаңыздар болот. Ооба. Келип, анан телефонунан да көп суроолор болот. Мисалы, реклама чыккандан кийин 2-3 күн телефонубуз уже тынбай калат да. Уже бирөө менен сүйлөшсөң үчөө чалып калат, уже үчөөнө чалайын десең бирөө чалып калып, ушундай болуп калат да. Кээде телефондорубузга жооп бере албай калабыз. Алдын ала кечирим сурайм. Эң эле жакшы вариант, эми мындайча айтканда, силер 100 миңге велосипед албай элесиңер да. Офиске келгиле, живую машинаны көрүп, балдар, мына менин первоначалка момча бар, мага могу машинаны эсептеп бергиле. Балдар келет, бүт эсептеп берет. Эгер условия туура келсе, алыңыздар. Эгер условия туура келбесе, мында жөн эле коюңуздар да. Ооба. Биз эмне кылабыз? Силерге ийгилик тийбиз. Ишиңерге ийгилик. Биздин мекендештерибиз кайрылыңыздар, келиңиздер. Анан Nur KG деген YouTube каналды промокод катары айтканды унутпаңыздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сиздер менен коштошобуз.